Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерди Сузак районундагы Ырыс айыл өкмөтүндөгү алгылыктуу иштер менен тааныштырабыз. Ырыс айыл өкмөтү 1996 жылы түзүлгөн. Мурда Ленин колхозу Советтер Союзунун убагында. Ошол реформадан кийин 96 жылы Ырыс айыл өкмөтү болуп түзүлүп, ошол күндөн бери биз иштеп келебиз. Мен шайланганыма быйыл 6 жыл болду. Мен 17 жылы шайлангам. 2021 жылы 2 созупка шайланып келдим. Биздин Ырыс айыл өкмөтү боюнча 12685 километр территориальный жерибиз. Анан бюджет бүгүнкү күнү 48 миллион 730 миң сом. Элибиздин статистика боюнча катталганда 45 миң 500 болгон, негизи өзү 46 миңден ашып кетти да, Ырыс айыл өкмөтүнүн эличи. Мен жаңылышпасам, бүгүнгө чейин жаңы конуштарды каттап атабыз, 46 миңден да ашып кетти, 46,5 миң элибиз бар, население. 37 сотрудник бар. Эми аткарып аткан жумуштарыбыз мына эл менен тыгыз байланышта, тыгыз иштеп жатабыз. Бүгүнкү күнгө мына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин иш-чараларын барын такай аткарып, эл менен маалымат берип, эл менен тагыз иштешип келебиз. Элибиздин мен айтам, ошо түшүнүгү жакшы да, Ырыс айыл өкмөтүндө бүт кандайдыр бир ошол жарлыктар чыкканда баарыбыз тегиз баш ийип ошого чогуу барабыз да, жумуш алып. Себеби бизде көп улуттуу элден турабыз, Ырыс айыл өкмөтү. Аткарган жумуштарыбыз ушул акыркы мезгилдер көбүрөөк ушул социалдык тармактарга басым жасадык. Эми албетте бул бюджетти эле карап отурган менен, эми өзүңүздөр билесиздер, бюджетти эле карап отурган менен болбойт. Издөөнү керек. Ар жактарга чыгып, мына инвестициялар тартып келебиз, инвесторлор менен иштешип көптөгөн жумуштарды аткардык. Арабтар менен көбүрөөк иштештик да, акыркы мезгилдерчи. Араптар менен иштешип, ушул элибиз жагып алганбы, биз менен келгенде ушул кандайдыр бир силер айтканды аткарасыңар деп мындай жакшы маанай менен келет да. Мухаммед Ташкенди менен иштешип аттык, Бады менен иштешип аттык. Бүт келгенде мечиттерге бизде эбегейсиз зор мындай жумуштар болду, араптар аркылуучу. Канчалаган мечиттерди курдук. Азыр бүгүнкү күнү эсебине чыкпай калдык десек, жаңылышпайм да. Бир жылда 3-4 мечит курулуп атты Ырыс айыл өкмөтүнөчү. Эң алыскы айылдарыбыз бар, Жашасын, Кыржол. Бизден 32 километр алыста турат Кыржол айылыбызчы. Себеби Сайыз убагында ошол биздин колхоздун жайыттары, чобороктору бүт ошол жерде жайгашкан. Ошон үчүн айыл өкмөт болгондо дагы биздин бүгүнгө чейин жайытыбыз, малчылары ошол жерге чыгат. Билим берүү мекемелери боюнча бизде 12 мектеп бар, 4 балдар бакчасы бар. Жашасын айылыбызда ошол Жуманазаров мектебине Арис аркылуу 61 миллион сомдук проект утуп алдык. Бул 2022 башталды. 2023-кө буюрса сентябрда анда бүтөбүз. Бул германский проект. Ошол аябай утепленный жакшы ремонт болуп жатат бүгүнкү күнү. Аткарылган жумуштар бүгүнкү күнү көбүрөөк мына суу түтүктөрү менен, элди таза суу менен камсыз кылуу боюнча бизде жаңылышпасам 85%дан өтүп калды, уже элди таза суу менен камсыздапчы. Анда дагы ушул араптардын да салымы бар. Бир жылдын ичинде 2022 жылы биз 4 скважина курдук. Андан 3-өн араптар куруп беришти. Бирөөнү өздүк салым бар. Анан райондук өнүктүрүү фонддон 1 миллион 800 миң сом өнүктүрүү фонддон бөлүп берип, Куруккөл айылына ошол таза суу менен камсыз кылып алдык. Спорт аянтчалары курулуп жатат. Бизде көбүрөөк бүгүнкү күнү мына жаштар демилге көтөрүшүп, Россиядан, Кореядан иштеген балдар бүт бар акчасын салып, өздөрү лидер дайындашып, спорт залдарды, спорт комплекстерди курганга жетишип алдык да. Ырыс айылыбызда чоң спорт комплекс курулуп жатат. Азыр барып көрөбүз.
ошол элдин демилгеси менен, жаштардын демилгеси менен башталды. Баштапкыч документин биз жасап бердик. 500 000 сом ушул айыл өкмөттөн каратып бердик, өзүбүздүн бюджеттен. Анан бүгүнгө чейин 18,5 миллион уже сарпталып, кыскасы бир 50%дан өтүп калды да жумуштар. Бул республиканский деңгээлде спорт комплекс болуп атат, футбол аянтчасы. Бул жанагы биз айткандай ушул элдин салымы менен башталды, алды. Бул жерде биздин архитекторубуз бар да, Абдубакап Жолдубаев деген ушул жигит проекттерди өзү жазып, өзү өлчөп, чиймелерин өзү бүтүрүп, бүт бар жогун. Анан Маматов Давлатбек деген ошо жаштар, бул жерде жаштардын комитетинин төрагасы, анан область боюнча футзалдын орун басары да. Ошол жигиттердин демилгеси менен ошол жумуштар башталып, бүгүнкү күнгө чейин ушул даражага жетип калдык. Жана айтып кеттим, кайсы жактан каржыланды, кандай болду. Эми биз өзүнүн мактадай жанында келип отурабыз. Өзгөчөлүгү мына отургучтарга көңүл бурсаңыздар болот. Отургучтарда ар бир пут койгучунан бери отдельно мындай зритель отурат. Бул жерде сеткалар болот. Эки жан башында дагы ушундай зрительдер отурат. И артында дагы коюлат, артында да болот. Экинчи этажда мына, экинчи этажда деле ошо 2 рет, 3 рет зрительдер отурат. Мына бетинде бүт анда дагы ошондой экинчи этаждан баштап зрительдер көрүп отурат да. Анан биринчи этаж толуккандуу санузел, экинчи этажы столовой болот, тамактана турган, душ, бүт баары бар. Үчүнчү этажы ушул коноктор келгенде, спортсмендер келгенде жатакана. Жатакана ушул жерде жатышып, ушул жерде тренировка кылышып, толуккандуу турнирлер ушул жерде өтө берет. Президент жарлыгы менен Жашыл Мурас деп бил 2022 жылы ушул көчөттөрдү отургуздук. Мына газондорду эктик. Биз жанагы Өзбекстан менен достошкондо Наманган шаарына 2 жолу барып келдик да, делегация мененчи. Ошондо Наманган шаарынын жана гүлдөрүн көрүп, аябай кооз экен, суктанып, биз ошол жерде таанышып калдык. Биз дизайнерди Өзбекстандан алып келдик бул жергечи. Дизайнерди өзүнө алып келип, даже бул кишилер айтпадыбы? Биз дыйкандардан өзүбүз алып келип ушул жерде эктирели депчи. Былтыры май, даже июнь айында эккенбиз мына. Июнь айында өзүңүздөр билесиздер, көчөттү көгөртүү аябай кыйын. Биз ошол июнь айында келип туруп, ушулар өздөрү ушу топурагы менен, бүт салафандары менен алып келип туруп, эгип, дыйкандары менен келип кызмат кылып беришти да. Аны ушуну эктирип биз Өзбекстанда ошол инвестицияда мындайча айтканда инвесторлор акчасын бердик. Анан төлөп бердик бар жогун. Ушул тигип, сонун кыл кооздап, көгөртүп берип анан кетишти да. Акыркы мезгилдерин өзүңүздөр көрүп атасыздар. Президентибиз дагы бүт ошол ишкерлерди камсыздап, жардам берүү жолдорун койгон. Биз деле ошол ишкерлерди кандай маселелер болбосун биз өз ордунда чечип беребиз. Биздин Сасыкбулак айылыбызда 2 гектар жер ачыратып бергенбиз да. Жана Үмүт фирмасы бар, Арашан деп. Сүт завод курушту. Бунда бүгүнкү күнү 40-тан ашык
жұмысшы иштеп жатат. Өзі күнүнө 150 тонна сүт иштетишет да. Бүгүнкү күндө жаңы башталган үчүн азыркы күнү где-то 600 литрдей уже иштетип атышат. Жылы сентябрь айында башташкан жумушун, стройкасын. Мына бүгүнкү күнгө келип, толук кандуу стройка бүтүп, сүт завод ишке киргизилди да. Бүгүнкү күнү элден сүт ала башташты. Өзү бир күндө 150 тонна сүт алынат. Кайра иштетилет бул жерденчи. Сузак району боюнча, негизи Жалал Абад областы боюнча бүт элдердин сүтүн ушул жерге алып келип тапшырса болот. Бұл инвестордың тартылушының себебі біздің Сузак район администрациясының башчысы акимибиз Баратбек Жалалбековичтин салым аябай чоң, ушул кишинин демилгеси менен мындай жакшылакай иштер болуп жатат бүгүнкү күнү Сузак районунда. Bir жашасын айылында biz 300 000 сом которуп бердик. Элдин салымы менен 5 миллион сомдук спорт аянтчасы, футбол аянтчасы курулду да. 1 жылдын ичинде, 6 айдын ичинде куруп бүтүштү. Спорт аянтчасынчы. Ошол жаштарды өздөрүнүн демилгеси менен, элдин салымы менен курулуп бүттү. Бүгүнкү күнү ишке берилди. Эми республикалык бюджеттен деле биз мына стимул гранттан 3 көчөнү асфальт төшөдүк. 1 километрден ашык асфальт төшөлдү 3 көчөгө. Бул стимул гранттан болду. Албетте анын ичинде өзүбүздүн 30% салымыбыз болот. Андан тышкары өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен дагы ошо көптөгөн айылдарды ушул жол менен бүт асфальттап төшөп бүттүк да. Жылына кемине эң кеми 6 километр жол төшөйбүз жылына асфальт. ФАП 4 ГСУбуз бар да. 4 ГСУ үй бүлөлүк дарыгерлер тобу. Анан 8 ФАП бар Ырыс аймагы боюнчачы. Муну деле ошол арабтардын жардамы менен мурда мечиттерди куруп, булар эми жана сүйлөшүү жолдору менен мечит эле эмес, себеби ФАП курсак болот экен, садик курсак болот экен, арабтар менен сүйлөшүү жолу менен жакшынакай түшүндүрүп айтсаңыз, мисалы ошол эле намаз окуган инсандар эртең ден соолугунда таза болуш үчүн ошол ФАП куруш керек экен, аялдарга ден болуш керек экен дегендей, элдин салымы менен дагы бир эне бала ден соолук курулган биздин территориягачы. Ага дагы арабтар $15,000 ошол өзүнүн салымын кошуп беришти да. 1 жылдын ичинде 3 ФАП курдук, 1 жылдын ичинде. 3 ФАП курулду да, 1 ГСУ курулду.